Айванды качырып бергенине акы алса болобу? Бул тууралуу Ибн Умар радиаллаху анхумадан хадис келген. Нахан Наби саллаллаху алейхи вассалам ан асбил фахл. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айванды качырып бергенине акы алуудан кайтарды дейлет. Эмне себептен кайтарылган? Кээ-бир алымдар бул орунда гарар бар деп айтышат. Гарар болгону ошол ургачы айвандын бооз болгону же болбогону белгисиз дейишет алымдар. Чындыгында качтыбы же качпадыбы? Бул нерсе белгисиз. Ошондуктан бул дурус эмес деп айтышкан. Кээ-бир алымдар болсо баасы жок нерсеге акы алып жаткан болот деп айтышат. Мындайча айтканда бир арзыбаган бир суу болсо ошого да акы алабы дейишет. Ошол эркек айвандын суусунун эмне баасы бар? Ага акы алат. Бурадарына жардам берип кое турган орунда акы алуусу бул дурус эмес деп айтышат кээ-бир алымдар. Туура кочкор багып жаткандар, бука багып жаткандар же ат багып жаткандар акы албасак арыктап кетет, атка, кочкорго жем бериш керек болот деп айтышат. Мына ошол үчүн сурап жатабыз акыны деп айтышат. Негизинен эмне болсо да пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул нерседен кайтарды. Эми ушул орунда алымдар айтышат, ургачы айваны бар адам айванын качыруу үчүн бекер качырып бере турган адам таппаса, бул абалда акы талап кылган адам күнөөкөр болот. Качырган адам күнөөкөр болбойт, эгер башка жол таппаса дейишет. Ушул орунда дагы бир нерсе, киши өзүнүн букасын же айгырын бирөөгө берсе го, айванды алып качырып жаткандар өздөрү бир нерсени белек кылышса, көңүлдөрүнөн чыгарып бир нерсе беришсе, аны алса болот. Бул да урфта болбоосу шарты менен албетте. Урфта, адатта кочкорду берип жатып, өзүңүз билесиз да деп койсо, ачык келишпесе деле, урфтагы нерсеге ишара кылса, шартын бир эскертип койсо, бул болбойт. Бирок алган адам мага бул инсан жакшылык кылды го деп шарт кылбаган болсо, кочкордун ээси же буканын ээси букасын берип турду, айгырын берип турду, качырып турган үчүн мага бир жакшылык кылды, мен өзүм көңүлүмдөн чыгарып бир жакшылык кылайын, бир акы берейин десе, анда айгырын же кочкорун берип турган адам анын акысын алса болот. Буга Анас ибн Малик риваят кылган хадисти риваят кылышкан. Килап уруусунан бир киши айвандарын качырып алуулары үчүн адамдар акы сураган киши тууралуу суралганда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам андан кайтарат. Ошондо о Аллахтын элчиси, биз кээде эркек айвандарды урук алуу үчүн берип турабыз, кийин алар өз көңүлдөрүнөн чыгарып белек беришет. Алардын белегин кабыл алсак болобу дейишкенде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кабыл алууга уруксат берди дейлет. Өзү көңүлүнөн чыгарып бере турган болсо, алса болот ошол акыны. Валлаху алам.